Марал радиосунан «Чырпыктан чынарга» китебин угуңуздар. Бул китепте үй бүлөнү бекем сактоо жана бала тарбиялоодо көңүл бура турган маанилүү маселелер козголот. Биринчи бөлүм. Окуган Нурлан Субанов. Адеп ахлак тууралуу түшүнүгүбүз. Оболу окурмандарыбыз менен кээ бир маселеде бир пикирге келип алышыбыз зарыл деп ойлойм. Себеби кээ бир негизги маселелерде бири-бирибизди түшүнө албасак, бул китептен пайда алуу кыйынга турат. Ооба, үй бүлө тууралуу маселелерди талкуулоодо эли журтубузда, айыл кыштактарыбызда, шаарларыбызда бир кыйла адеп ахлаксыздыктар болуп жаткандыгына тынчсызданбагандар менен адеп ахлак тууралуу маселеде бир пикирге келүү мүмкүн эмес. Чындыгында биз өз абалыбызга ыраазы болуп, чөйрөбүздө болуп жаткан терс көрүнүштөр жана жаман иштер бизди тынчсыздандырбаса, анда эмнени айтууга болот? Балдарыбыздын, неберелерибиздин, тайеке жээндерибиздин, ага-инилерибиздин жана жакын кошуналарыбыздын адеп ахлактарынын бузулуп бараткандыгына күбө болуп туруп, жүрөгүбүздө кыжалатчылык сезе албасак, адеп ахлак тууралуу темаларды козгоонун пайдасы барбы? Тарыхта эч бир коом адеп ахлаксыздык менен ийгиликке жетише алган эмес. Бул өкүмдүн сыртында калгандар барбы, жокпу билбейм. Бирок узак убакытка чейин тарыхтан өчүп кетпей, туруктуу жашап калган элдер адеп ахлак баалуулуктарына маани бергендиги шексиз. Мамлекеттердин кыйроо себептери. Тарыхта жашап өткөн цивилизацияларга көз чаптыра турган болсок, алардын баарынын кыйрашы ирем бакчаларын каптаган чычкандар сыяктуу адеп ахлактын кемирүүчүлөрүнө дуушар болушкан. Адеп ахлаксыздык менен акырындап коомдук баалуулуктарынын асты оюлуп жатса да, кээде эч байкабай калышы ыктымал. Байкалган учурда өтө кеч болуп калгандыгы түшүнүктүү болот. Бул өтө сезимтал жерлерибизге метастаз жүргүзүлгөнгө чейин рак оорусун байкай албаганыбыз сыяктуу эле, көпчүлүк учурда аны байкаганыбызда о дүйнөгө сапар баштап калган болот. Жеке адамдын денесиндеги рак оорусу кандай болсо, элдердин жашоосунда дагы адепсиздик ошондой нерсе. Эң башта мамлекет башчылары, андан кийин үй бүлө башчылары, коомдук серепчилер жана жалпы калайык калк бул нерсени сезе албаса, анда жалпы эл кыйроого учурайт. Жана аны элдик дүрбөлөңдүн дүңгүрөгү дагы ойгото албайт. Балким кээ бир адамдар жашоо деген ушул турбайбы дешип, урандылардын арасында жашаган жандыктар сыяктуу аны табигый көрүнүш катары кабылдашат. Ооба, тарыхтагы кыйроолордун негизги себептерине үңүлсөк, жалпысынан төмөнкүлөрдү көрүүгө болот. Жаштардын келечекти ойлобой сайран курушу, бул чектен чыккан адамдардын айбандык сезимдерине жараша жашоону каалоосу, дене кумарына чөмүлүүсү жана жалпы коом бул дүйнөнү негиз тутуп акыретти унутуусу, Аллахтан алыстап, Куранга сыртын салуусу, жүрөктөрдөн коркуу жоголуп, баардык нерсе дене каалоолорунун дебелендисинде калуусу. Осман халифаты жана башка көптөгөн улуу державалардын кыйрашында ушул себептердин дээрлик баарын көрүүгө болот. Руханий каатчылыктар жараткан туңгуюктарды жоюу чарасы катары аларды дагы да чектен чыгара турган бул дүйнөлүк кызыкчылыктар колдонулуп, натыйжада бузуку чөйрө негизделген. Ал эми чыныгы дарт коомдун руханий баалуулуктарынан кол жуушу, Куран жана ислам негиздеринен алысташы жана Аллахты унутушунан улам келип чыккан болчу. Дартына даба издегендерге дарттын булагынан даба сунулуп жаткан эле. Ал эми адам баласынын бир тарабын материалдык дүйнө түзүп турган болсо, экинчи тарабын жана негизги магызын руханият түзөт. Адашуунун себеби ачык айкын түшүнүктүү болчу. Ал бардык нерсени материалдык нерселерден издөө жана руханиятка карата кайдыгер мамиле жасоодон келип чыгат. Мына ушундай кемчиликти дагы эле материалдык нерсе менен толуктоо мүмкүн эмес болчу. Негизинен экөөнө тең өздөрүнүн өзгөчөлүктөрүнө жараша каралса, башкача айтканда Аллахтын акылары анын улуулугуна жараша орундатылып,
Курандын акысы өзүнө ылайыктуу өлчөмдө маани берилсе, дүйнөгө өзүнө жараша мамиле кылынса, акыретке ылайыктуу маани берилген болсо, ошондо гана бардык нерсе өз ордуна келе түшмөк. Куран-ы Карим Аллах сага бергендерден анын жолунда сарптоо менен акыретти талап кыл. Бирок бул дүйнөдөн дагы нафсиңди унутпа деп баяндайт. Ооба, Алла Таала берген ден соолук, сергектик, байлык жана акыл эсти колдонуу менен акыретке даярданып, бирок бул дүйнөнүн насиби дагы унутулбаш керек. Курандын буйругу ушундай. Бул дүйнө акырет тең салмактуулугу. Ушул принципке карата жөнгө салынганда, балким мынчалык жаман абалга кептелбейт элек. Мына ушул себеп менен бул дүйнөлүк нерселер адамдарды Аллахты эстөөдөн тосуп койгон азыркы учурубузда үй бүлөдө тарбия темасын талкууга алганда, оболу адеп ахлактык принциптерде бир пикирге келе ала турган маселелерди аныктап тактоонун зарылдыгы бар. Ар бир эл өнүгүп өскөндөй эле ылдыйлап кыйроосу дагы болгон. Ал эл өнүктүрүп өстүрүүчү принциптер менен жогорулагандай эле ылдыйлап кыйроого учуратуучу себептер менен кулаган. Себеби жаратылыштагы мыйзамдар шарттарга көз каранды абалда жүрүп турат. Алла Таала ааламдын бир бөлүгү болгон табиятты дагы кээ бир мыйзамдарга көз каранды кылып жараткан. Ушул себептен табияттагы мыйзамдарга көңүл буруу керек. Эгер алардын кең пейилдүүлүгүнө ишенүү менен кээ бир милдеттериңерде кемчилик кетирсеңер, алар тарабынан четке сүрүлүп жок болосуңар. Аларда кечиримдүүлүк кылуу сезими жок. Аллах силерди кечирет, бирок жаратылыш мыйзамдары эч кечиримдүү эмес. Бул мыйзамдарга карата туура багыт аныкталса, Алла Таала силерди улуу даражага жеткирет. Эгер бул себептерге көңүл бурууда кемчилик кетирсе, Алла Тааланын өзгөчө жардамы болбосо, анда эң төмөнкү абалга түшүп калууңар ыктымал. Башта айтылган көйгөйлөргө кайрадан кайта турган болсок, төмөнкү суроолорго жооп табуу керек. Адеп ахлактын бузулушунда олуттуу таасирлердин жана кээ бир объективдүү себептердин бар экендигине ишене аласызбы? Чындыгында адеп ахлак айлампасынын болушуна ишенесизби? Учурдагы ушул башаламан жана чаржай жашоо адепсиздикпи же нормадагы көрүнүшпү? Башка элдерди тууроо. Адеп ахлагы бузулгандыгы себептүү кыйроого учураган элдердин абалы тууралуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өз үммөтүнө эскертүү иретинде: "Силерден мурдагылардын жолун кадам-кадам, карыш-карыш ээрчийсиңер" деп айткан эле. Адеп ахлагы бузулган коомдордун кыйрашында бул дүйнө кызыкчылыктарына алдануу, дене, рух тең салмактуулугун сактай албагандыктан ийгиликсиздиктер болот. Бул кемчиликтер мурдатан эле башталып, кылымдар бою муундан муунга өтүп, кийинки учурларда бул жаман нерселерди батыш өлкөлөрү мурас катары кабылдап, бир аз маданият фантазиялары менен кооздошуп, аларды тууроочуларга өткөрүп беришкен. Ушул жагынан алганда жогорудагы хадис өтө керемет айтылган. Ооба, Куран сыяктуу тилават кылынбай турган вахий катары Алланын элчисине илхам болуп келип, ал ушул сөздөрдүн формаларын белгилеген. Бул жерде дагы башка бир нерсе тууралуу айтпастан өтүп кете албайм. Кээ бир өлкөлөргө жана ошол өлкөлөрдүн адамдарына караганыбызда, кеңири материалдык мүмкүнчүлүктөргө ээ болуу жагынан аларды бактылуу сыяктуу көрүп, алар бүтүндөй көйгөйлөрүн чечип койгон деп ойлойбуз. Ал эми батыш өлкөлөрүнүн адамдары ар дайым бакытсыз жана ар дайым бакыт издеп, бирок таба албай жүрүшөт. Ошондой эле батыш өлкөлөрүндө өз жанын кыюу санынын деңгээли башка өлкөлөргө салыштырмалуу өтө жогору. Эркек болсун, аял болсун, жарандары өз жанын кыйган элдин бактылуу болушу мүмкүн эмес. Марокконун борбору Рабат шаарында өткөрүлгөн үй бүлөнү жөнгө салуу аттуу исламдагы үй бүлө тууралуу бир конференцияда Америкадагы ажырашуунун деңгээли 40% экендиги баса белгиленип айтылган. Бүгүнкү күнү бул көрсөткүчтөр дагы өскөндүр. Дүйнө жүзүндө тексиздикке учураган өлкөлөрдүн арасынан туурараак жолду тутунгандай көрүнгөнү Америка болуп саналат.
кээ бир маселелерде сезимтал болгондугу үчүн батыштын моралдык баткагына батпагандай көрүнөт. Ошону менен бирге ал жерде дагы бул абал негизги көйгөй болуп саналат. Улуу жандык. Бардык нерсе адамзаттын бактылуулугуна байланыштуу болушу керек. Адам баласы жер жүзүндө Аллахтын халифасы жана анын эң маани берген жандыгы. Алла Таала ааламды адам баласынын пайдасына ылайык кылып жараткан. Ушул себептен маданий өнүгүүлөр адам баласы үчүн болушу керек жана бардык маданий өнүгүү тармактарында адам баласынын бактылуулугун көздөлүшү шарт. Адам баласы эң улуу жандык. Кур'ан-ы Каримде чындыгында биз адам баласын улуу даражага ээ кылдык. Аларды түрдүү унаалардын ортомчулугу менен кургакта жана деңизде ташыдык. Аларга соонун ырыскыларды бердик. Ошондой эле аларды жаратканыбыздын бир тобунан улуу кылдык деп айтылат. Куранга таандык бул чындыкты шейх Галип төмөндөгүчө ыр түрүндө баяндайт. Жакшылап карачы затыңа, ааламдын данегисиң сен, ааламдын маңызы болгон инсансың сен. Ооба, адам баласы Алланын назарында улуу бир жандык. Жер жүзүндөгү бардык цивилизациялар, бардык саясий, экономикалык, маданий системалар анын улуулугун чагылдырып турат. Ушул жагынан алганда, адам баласынын бактылуулугу көздөлбөстөн курулган системалардын эч кандай баалуулугу жок жана адамзатка эч кандай жакшылыктарды алып келе албайт. Батыш өлкөлөрүндө чиркөө өкүмдарлыгы жана кечилдик. Бул жаатта ислам менен батыш өлкөлөрүнүн арасында кадыр эсе чоң бир өзгөчөлүк бар. Батыш өлкөлөрүндө илимдин жеңиши менен христиандыктын жана кечилдиктин өкүмдарлыгы кулаган. Ислам дүйнөсүндө болсо, батыш өлкөлөрүнүн тескерисинче илимдин өнүгүшү менен динге жүздөнүү өөрчүгөн. Ренессанстан жана реформадан мурда Европада чиркөөнүн өкүмдарлыгы астындагы адамдарга чоң салыктар салынып, чиркөөнүн ар кандай өзгөрүп турган мыйзамдарынын алдында баары кыжалат, баарынын маанайы пас болуп, эртеңки күнү эмне болот деп сарсанаага түшүп турчу. Чиркөөнүн кызматкерлери болгон руханий жол башчылар илим билимге карата катуу душмандык кылышкан жана илимий ачылыштарга жакшы көз караш менен караган эмес. Бүтүндөй илимий ачылыштар маани маңызына каралбай эле четке кагылып турган. Ар кандай илимий ачылыштарды жасагандыгы үчүн жазалоочу жайларда катуу жазага тартылгандардын саны аз эмес болчу. Адамдар мындай эзүүчү түшүнүккө каршы чыга алышчу эмес. Кээ бир аристократтардан башка жалпы калк, айрыкча кедейлердин эзилиши, аял затынын укуктарынын тебелениши, ал гана эмес, ар түрдүү ишканаларда аял заты жарым адам катары саналып, жарым эмгек акы менен иштетилишинин натыйжасында дээрлик бардык адамдарга динге карата жек көрүү сезими пайда болгон эле. Мына ушул жалпы жек көрүү себебинен ар кайсы жерлерде төңкөрүлүштөр болуп, чиркөөгө таандык бардык нерселер кулаган. Чиркөө өкүмдарлыгы ушундайча кулап, адеп ахлактык баалуулуктар дагы жер менен жексен болгон. Исламда дин менен мамлекеттин байланышы. Ислам дүйнөсүндө эч бир илимпоз адамдын көңүлү калтырылган эмес. Дин эч бир убакта мамлекетке жана коомго кысымчылык кылган эмес. Ар дайым күч кубат акыйкатка моюн сунуп, башчылар эл үчүн кызмат кылышчу. Акыйкат сөзгө өкүмдарлар дагы таазим кылып баш ийишкен. Азирети Фатих менен Хызыр Челебинин ортосундагы соттошуу бул туурасындагы мисалдардын кээ бирлери гана. Азирети Умар менен Азирети Али сыяктуу улуу халифалар радиаллаху анхума казынын алдында бир жөөт менен соттошууга барышкан. Күч кубат акыйкатта деген пикирдин арты менен ал учурдагы ислам дүйнөсүндө батыш өлкөлөрүндө болгондой зордук зомбулук болбогон. Мына ушул себептен динден эч ким көңүлү калган эмес. Башкалар уламыштардан издеген керемет жашоо ислам дүйнөсүндө чыныгы көрүнүш болчу. Адеп ахлак принциптери. Эмнени жакшы, эмнени жаман деп кабыл алабыз. Балдарыбыздын кандай тарбияланышы тууралуу ойлонобуз. Бул жаатта жүзөгө ашырылышы көздөлгөн
план жана долбоорлорубуз барбы? Уулуңуз кандай тарбияланса деп ойлойсуз? Менин уулумдун ушундай болушун каалайм деп ошону жүзөгө ашыруу үчүн кандай иш-аракет кылып жатабыз? Түн бир окумга чейин ар кайсы жерде убакыт өткөрүп жаткандыгына кандай карайбыз? Ал кайсы убакта үйгө келсе да эшигибизди ачып, көкүрөгүбүзгө кысабызбы? Биз эмнелерди кабыл алабыз? Эмнелерге жакшы, эмнелерге жаман көз карашта карайбыз? Балдарыбызга кайсы чекке чейин уруксат беребиз? Алардын кийим кечесине кийлигишүү маселесинде тутунган принцибибиз барбы? Перзенттерибиздин жүрүм турумдарын жактырбасак, анда ушул учурга чейин бир чара көрүү тууралуу ойлондукпу? Чара издеп канчалык аракет кылдык, канча адиске кайрылдык, канча жолу көз жаш төктүк? Бул маселе биздин, жакындарыбыздын, коңшуларыбыздын же элибиздин көңүлүн бурушу мүмкүн. Бирок бул маселени чечүү жолун издедикпи? Бул тема тууралуу ойлонуп, план түзбөгөн болсок, демек биз дагы Алланын элчисинин хадисинде баяндалгандай кадам-кадам, карыш-карыш, аршын-аршын бизден мурдагылардын жолуна түшүп, аларды ээрчип, ошондой туңгуюктарды көздөй бара жатабыз. Чындыгында бүтүндөй булардын негизинде Алланы, Алланын элчисин жана Курандын принциптерин четке түртүп, нафсибиздин каалоолоруна кул болуу жатат. Бүгүнкү күнү дээрлик баарыбыздын аздыр-көптүр жагымсыз аракеттерди кылган балдарыбыз бар. Алардын туура эмес иш-аракеттерин жоюу максатында кандай чара көрүүнү ойлондук. Чара көрүү тууралуу ойлоо дагы өтө маанилүү. Ооба, ойлонуубуз зарыл. Өзүбүздөн чындыгында биз бул жаатта кандай иш жасай алабыз деп сурашыбыз керек. Же биз бардык нерсеге макул дей берген кайдыгер адамдарбызбы? Үй бүлөбүздө болуп жаткандарды чала өлүк сыяктуу сезимсиз карап туруу менен канаат кылабызбы? Же ар күнү үйдө жаңы чараларды издөөндөбүзбү? Бул суроолорду дагы арбытсак болот. Мисалы, балдарыбыздын артынан калбай, анын досторун таанууга аракет кылып жатабызбы? Ар дайымага жакшы чөйрө даярдай алып жатабызбы? Ушул күнгө чейин аны кандай достор менен тааныштырдык? Биз тааныштырбаган болсок, ал кимдер менен бирге жүрөт? Окууга киргизүү, же мугалимдин колуна тапшыруу, же Куран курсуна алып баруу гана жетиштүүбү? Же мечитти көрсөтүп, имам менен тааныштыруу жетиштүү деп ойлойсузбу? Ушул сыяктуу бири-бирине байланышкан суроолор жана бул суроолорго жооп издөө менен бирге жашообуздун тартиби, ыхластуулугу жана бизге таандык өзүнө тартып тургандыгы маанилүү. Пландуу жана принциптүү жашоо. Жашообузду башынан эле принциптүү жашоо өтө маанилүү. Ооба, менин быйылкы жылым ушундай, келерки жылым мындай жана андан кийинки жылым тигиндей пландалган деп айта алышыбыз шарт. Ушул сөздү айта алсак, биз пландаган жана долбоорлогон кээ бир маалыматтар менен бетме-бет келгенде кыйналбастан чечим чыгарып, эч качан өзүбүздү жоготпошубуз керек. Эгерде келечек тууралуу чыгарган чечимиңер же тутунган принциптериңер жок болсо, келечекте белгисиз туңгуюкка даяр болгула. Белгисиз балээлер башыңарга келгенин элестетип көргүлө. Ошондо бармагыңарды тиштеп өкүнүп калышыңар ыктымал. Демек булар башыңарга келе электе чечим чыгарып чара көргүлө. Эми ушуларды ойлоп, 1,5 миллиард мусулмандын абалына карайлы. Аталары күйгөн очоктогу жалын асманга көтөрүлгөн дал ошол оттун ичинде балдарынын, неберелеринин дагы күйүп жаткандыгын, бири күйүп жатса да, беркиси кайдыгер карап турган тууганды көрөбүз. Баткакка бир эл же бир коомчулук батып жаткандыгын көрүп туруп, арттан келгендер дагы ары жак, бери жагына карабай дал ошол баткакка батууда, жаман жолдорго түшүүдө жана жагымсыз эстелик сыяктуу эсте катып калып жатат. Алланын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям кереметтүү сөздөрүнүн дагы бир жолу эстейличи. Силердин мурдагылардын жолун кадам-кадам, карыш-карыш ээрчийсиңер. Анын бул сөзүнөн этият болгула. Мина коюлган талаада бара жаткандай, ар бир көз ирмемде жарылууга дуушар боло тургандай коркуу менен сак болгула деген эскертүүнү түшүнүүгө болот. Маркум Акиф Эрсойдун
ислам ааламын сүрөттөө иретинде айткан төмөнкү таасирдүү кайрыктарын айта кетүүбүз зарыл. Уят сыйыт кетип калган, бетсиздик бардык жерди ээлеп алган. Уятсыз жүздөрдү жука парда жаап турган экен, убадага туруу жок, аманат сөзү маанисиз. Жалган күчөп жабыла, бардык жерде кыянат. Акыйкат деген кайда кеткен? Сезимдер пас, үмүттөр пас, жүрөктөр болсо мээримсиз. Кудайдын пенделеринин жүзүндө көргөн кордугунан көрүнүп турат. Төбө чачың тик турат көрсөң, кандай коркунучтуу төңкөрүш. Дин, ыймандын баары топуракка айланган. Сыймык деген калбай калса да, абийир тунук бойдон калсын. Адеп ахлак жоюлуп, кыйрап турганда, эгемендүүлүк да колдон таят. Бул жерде гана эмес, бардык жерде каргашалуу абал жана кыйроого алып бара жаткан адепсиздик өкүм сүрүүдө. Бул нерсени жактырбагандар дагы, аны радиоактивдүү таасири менен сезимталдыгынан айрылышып, жүрүп жаткан окуялардан кабары жоктой болгон абалда. Улуу адеп ахлак. Азирети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Мен жакшы адеп ахлакты толуктоо үчүн гана жиберилдим" деген. Алла Тааланын бизге берген чексиз неемат тартууларын, биздин ал неематтарды ачыкка чыгара турган жөндөмдөрүбүз бар. Ооба, биз периштелердин арасынан орун ала тургандай жөндөмдөргө ээбиз. Чексиздиктен келген ал тартуулардын кадырын билүү, улуу жаратуучуга карата таазим кылуунун, ушунчалык мүмкүнчүлүктөр берилген табиятыбызды урматтоонун талабы. Алла Таала тарабынан түшүрүлгөн китептер бул кабардын маңызы. Пайгамбарлар бул акыйкаттын эң чынчыл багыттоочулары. Пайгамбарлыктын акыркы мөмөсү болсо, акыйкаттын кашайган далили жана улуу адеп ахлактын эң өзгөчөлөнгөн мырзасы. Кур'ан-ы Карим Калам сүрөсүндө "Сен улуу кулук мүнөз ээсисиң". Шуара сүрөсүндө дагы "Бул сенден оболку келген пайгамбарлардын ахлагы" деп айтуу менен анын бул улуулугун айгинелеп көрсөткөн. Дүйнө жашоосунун кооздуктары. Кур'ан-ы Каримдин Кахф сүрөсүндө мал байлык жана уулдар дүйнө жашоосунун кооздугу. Өлбөс жакшы иштер болсо, Раббиңдин алдында сообу жагынан кайырдуу жана үмүт кылууга дагы ылайыктуу деп баяндалып, жалпы мааниде мал байлык дүйнө жашоосунун кооздугу, салтанаты экендиги айтылат. Ооба, айтылгандар дүнүйө, байлыктын бул дүйнөгө тиешелүү жактары жана анын бул тарабы убактылуу жана жок болуп кетүүчү. Демек, бул дүйнө мал мүлк байлыгы мактоого арзыган нерсе эмес. Негизинен бала чака дагы аны менен мактана турган нерсе эмес. Бирок бул нерселер акыретке, Аллага багышталса, улуу баалуулуктарга жетет жана түбөлүктүү жакшы иштерге айланат. Жакшы иштерге айланганда бул дүйнөдө бир урук болсо, акыретте асман тиреген дарактар сыяктуу шингил болгон мөмөлөрү менен бой салышат. Биз баяндоого аракет кылган бул нерселер Кур'ан-ы Карим биз үчүн койгон принциптер катары эң туура багытты көрсөткөн маанилүү негиздер болуп саналат. Булар Кур'андын гана чоң даарыканасы жана Алланын элчисинин саллаллаху алейхи ва саллям ыйык, берекелүү системасында гана бар. Вахидин, сүннөттүн шаңдуу добушуна кулак түрүп, аны менен жашоо болсо толугу менен буйрулган насип болуп саналат. Мээримдүү болуу. Кур'ан-ы Карим Азирети Айюб алейхиссалам сыяктуу адамдардын ар кандай көйгөйлөргө дуушар болгондо Алланын мээримине корголонуулары зарыл экендигине ишарат кылат. Ооба, анын мээримине корголоо нафсибизге, үй бүлөбүзгө, көчө таптаган балдарыбызга, жакындарыбызга каршы анын мээриминен жардам тилөө жана алсыздыгыбызды, муктаждыгыбызды билдирүү менен анын бардык нерсенин өтөөсүнөн чыга ала тургандыгын кабылдоо жана моюнга алуу болуп саналат. Ошондой эле мээримдүүлүккө ортомчу болот. Мээримдүү болсоң, Алла Таала дагы мээрим кылат. Моралдык бузукулуктан сактансаң, ал дагы сактайт. Пайгамбарыбыз мындай дейт: "Жердегилерге мээрим кылгыла, периштелер же Алла силерге мээрим кылсын." Негизинен жол кырсыктары жана башкалар
Натыйжасында башка келген нерселер балее жана өлүм эмес. Эң чоң өлүм жана балее адам баласы өзүн сезим уйкусуна таштап салуусу, сезимталдыгын жоготушу жана жан дүйнөсүнүн өлүмү болуп саналат. Ооба, эң чоң бале үй бүлөдөгү өрттү, бала чаканын моралдык жактан кыйрашын сезбегендик болуп саналат. Ата эне үй бүлөдөгү руханий өрттү сезе албаса, мындан өткөн бактысыздык, мындан өткөн сезим сокурлугу, мындан өткөн адашкандык болбойт. Андай адамдар өз акыбалдарына канча ыйлашса дагы жарашат, бирок ыйлоо үчүн дагы жүрөк керек. Инсандыктын туу чоксу. Адеп ахлак жактан кыйроо эң чоң кырсык. Ушул себептен Курандын адеп ахлак тууралуу койгон принциби учурубуздун кыйналган инсандарына эң маанилүү шифа болот деп ойлойбуз. Куран-ы Карим биз инсанды эң жакшы көрүнүштө жараттык. Андан кийин аны туңгуюктун түбүнө түртүп жибердик деп айткан. Башкача айтканда, аны ар дайым нафсы менен күрөшө турган, кээде жаза тайса да көбүнчөсү ыйман жана жакшы иштери менен оболоп учуп, инсандыктын эң улуу даражасына чыга ала тургандай кылып жараттык. Бул аят бизди колдон тутуп, инсандыктын туу чокусуна чыгарат. Ооба, жаза таюудан, туңгуюкка кулоодон, алсыздыктан куткарып, улуу даражага көтөрөт. Курандын бул нерселерге байланыштуу нурдуу кабарларын кийинки бөлүмдөрдө баяндоого аракет кылабыз.